Саламатсыздарбы? Кутман күнүңүздөр менен урматтуу телекөрүүчүлөр. Санат телекомпаниясынын актуалдуу тема аттуу кезектеги түз эфирдеги көрсөтүүсү сиздердин назарыңыздарда. Урматтуу көрөрмандар, биз бүгүн түз эфирдин темасы катары Кыргыз Республикасынын саламаттык сактоо системасынын бүгүнкүсүн жана эртеңкиси деген темада чыгып жатабыз. Анткени өзүңүздөр билгендей, социалдык маселеге келип такалганда эң биринчи адамдардын ден соолугу башкы орунда турат. Мына ушул маселе боюнча биз бүгүн сөз козгоп берүүсүн өтүнүп, Кыргыз Республикасынын саламаттык сактоо министринин орун басары Каратаев Мадамин Мусаевичти түз эфирге чакырдык. Мадамин Мусаевич макулдук берип, биздин эфирге келгениңиз үчүн ыраазычылык билдиребиз. Саламатсызбы? Саламатсыздар. Мен бүгүнкү коноктун досьеси менен тааныштырып коеюн. Каратаев Мадамин Мусаевич 1986 жылы Кыргыз мамлекеттик медицина институтунун дарылоо факультетин артыкчылык диплому менен аяктаган. Украинада Харьковдо врачтардын билимин өркүндөтүү институтунда клиникалык ординатурада окуган кошумча. 1990 жылы кандидаттык диссертациясын жактаган. 1988 жылы Кыргыз мамлекеттик медицина институтунда мугалим болуп иштеген. 1990 жылдан баштап Кыргыз Республикасынын саламаттык сактоо министрлигинде жетекчү адистен баштап биринчи орун басарлыкка чейинки жолду басып өткөн. Бүгүнкү күндө орун басар болуп иштеп жатат. 2000 жылы Москва медициналык академиясында рынок шартына өтүүдө саламаттыкты сактоо мекемелеринин каржы системасын илимий жактан негиздөө деген заманбап темадагы докторлук диссертациясын ийгиликтүү жактаган. 2000-2004 жылдары Кыргыз мамлекеттик медицина институтунда окуу жана илимий иштер боюнча проректор, кафедра башчысы болуп үзүрүлүү эмгектенген. 2005-2010 жылдары саламаттык сактоо министрлигинин орун басары болуп иштеген. Экинчи кошумча билими бар, экономист деген бүгүнкү күнгө абдан керек заманбап илимге ээ. Алган сыйлыктары эми бул киши жеринен баштап коомдук активист болуп эсептелет. Кыргызстан Улк Келишим борбордук комитетинин ардак грамотасынан баштап бир катар медалдардын жана сыйлыктардын ардак грамоталардын ээси. Ошондой эле Кыргыз Республикасынын илимине эмгек сиңирген ишмер. Үй бүлөлүү 3 баланын, 1 неберенин чоң атасы. Дагы бир жолу саламатсызбы, Мадамин Мусаевич? Эмне үчүн сизди биз түз эфирге өтүнүп сурандык? Анткени өзүңүз билесиз, бүгүнкү күндө мына өзүңүздүн докторлук диссертациясыңызда айтып атпайсызбы? Ушул рынок шартындагы саламаттык сактоо кандай болуш керек депчи. Мына ушул көйгөйгө караганда бир жагында адам турат, экинчи жагында адамдын өмүрүн сактап калыш үчүн финансы маселеси турат, каржы, акча. Ушундай чалкеш заманда биз Кыргыз Республикасынын саламаттык сактоо министринин орун басары катары бүгүнкү күндө оор жүктү мойнуңузга эл алдында тартып келе жатасыз. Эмне үчүн медицинаны тандап алдыңыз эле? Биринчиден, саламатсыздарбы, урматтуу телекөрүүчүлөр. Медицинаны тандап алганымдын эки себеп болгон. Биринчиден, мен 6 жашарымда өтө катуу ооруп калган экенмин. Ошондо профессор Донченко деген ошол киши иштеген экен, келип. Анан айткан экен, эми раматылык апам, атам өтүп кетти. 3 саатта эгер биз чыгарсак, бул жашап кетет. 3 саатта чыгарбасак, анда айла жок. Бирок жашап кетсе, ушул медик болсун, профессор болсун деген айткан экен да. Ошол сөзүн угуп туруп, мен медицинаны тандап, ушу медицинага барайын дедим. Мектепте окуп жүргөндө эле. Сизди ошол 3 саатта ошол акыбалдан чыгарып кетти. Чыгарып кетиптир ал киши. Экинчиден, ал киши Москвада жүрүп, атам менен, раматылык атам менен жазышып, открытка байланыш болгон. Эми ал кишилер өтүп кетти. Анан экинчиден, туура айтасыз сиз, эң биринчиден ден соолук, байлык дейт экен. Мен айтып кетейин дегеним, ушул атам жаштайынан тоголок жетим болуп калган. 9 жашында атасынан, 14 жашында апасынан ажырап, ушул оорудан. Анан кийин ошол эчтеке жардам бере албай убакта ошо кыйналып өстүргөн экен. Анан мен ойлойт элем, ушул кандай болуп, врач болуп, ошол оорунун алдын алуу иштерин, ошого жардам берсе кандай болот элдерге деп ой пайда болуп, ошол медицина институтунун дарылоо факультетине тапшырып, 86 жылы ушуну ийгиликтүү аяктадым. Өзүңүз канча бир туугансыз? Биз 9 бир тууган элек, бир эжем өтүп кеткен, азыр 8 бир тууган калдык. Сиздин жолду жолдоп башка бир туугандардын ичинде медицинада барбы? Бар. Менен кийинки иним
стоматология факультетин бүттү. Анан кичине карындашым фармация факультетин бүтүп, анан менин кызым дагы стоматология факультетин бүтүрүп, азыр медакадемияда ушу кафедрада иштейт. Ассистент кафедра болуп иштеп атат, стоматолог болуп иштеп атат. Демек жолуңузду жолдошулар бар экен. Жолуңузду ушул кызым жолдоду, эми Рахмат. улум менен. Мудай Мусаевич, сөздү бир аз узагыраактан баштайын деп атам да, түз эфирдебиз, бирок ошондо болсо дагы. Менин бактыма 2002 жылы жанагы Швейцарияда өтүүчү бүткүл дүйнөлүк экономикалык форумга журналист катары президентти коштоп барууга туура келген. Анан ошондо биздин Кыргыз Республикасынын президенти БОЗдун генеральный директору менен жолуккан, ал кезде аял киши болчу. Брутланд. Ооба. Анан ошол киши менен жолукканда мен журналист катары ошол нерсеге абдан ыраазы болдум. Ошону кийин бир нече жолу кайталап бердик. Кыргызстандын ошол кездеги медицинасынын акыбалына абдан жогору баа берген. Силерде реформа жүрүп атат. Ал киши ошол Манас деген реформаны жат билет экен. Ошол реформаңарды колдошуңуздар керек деп ушундай жогору баа берген да. Мен ошондо ошол тететтеги бүткүл дүйнөлүк саламаттык сактоо уюмунун төрайымы биздин кичинекей Кыргызстан жөнүндө, ошонун айрыкча ушул биздин саламаттык сактоо системасы жөнүндө жакшы сөз айтканына биз абдан чын эле кубанганбыз да. Анан мен сиздин досьеңизди карап отурсам, сиз ошол Манас программасын өз учурунда иштепсиз, жетектепсиз. Ден соолук деген программа бар эле, Манас деген программа бар эле. Бул абдан бир алдыга жыла турган, көптү үмүттөндүргөн программа эле. Мен сиздер менен иштешип келатканыма мына 25-27 жыл болду. Саламаттык сактоо министрлигинде. Ошол көп нерселерди билем да, бирок ошол программалардын кийинки тагдыры эмне болду? Негизи ошол кездеги башталган реформа бүгүнкү күндө кандай жүрүп атат деген сурагым келип атат. Сиз туура айтып атасыз. Биринчиден, мурда биз баарыбыз советтик системада иштегенбиз. Советтик системада бул жерден 3 нерсени айтып кетиш керек. Бул койканын санына, штаттын санына карата каржы бөлүнгөндө. Дагы бир нерсени салыштырып кетейин мен. 1990 жылы Советтер Союзу убагында 96 жылгы баага салыштырганда 576 сом ар бир адамга, адам башына бөлүнөт эле да саламаттык сактоо системасына. А 96 жылы Кыргызстанда 102 сом бөлүндү. 6 эсе каражат бөлүнүү азайып кетти. Бул жерде эмне кылыш керек? Анда эгер финансист катары айта турган болсок, айтат го кылжыңа карап ышкыр деп. А биз медик катары айта турган болсок, талап кылышыбыз керек да. Биз сиз айткан маселе боюнча эң негизгиси ошол 94-жылы Жо Асвал келген, Евровоздун директору. Ошол убакта саламаттык сактоонун министри азыр Накен Касиев эле, профессор. Булар Манас программасын түзүү боюнча, негизинен Манас деп кийин аталды, улуттук программа, Кыргыз Республикасынын саламаттык сактоо системасын реформалоонун улуттук программасы кабыл алынган. Бул 10 июнь 96 жылы токтом менен бекитилген. Бул 3 этаптан турган. Манас жакын каралыктагы, ортоң каралыктагы жана алыс каралыкта деп 10 жылга бул 10 жылга узартылган 2096 жылдан 2005 жылга чейин карата бөлүнгөн бул Манас программасы болгон. Анан өзүңүздөр айткандай, сиз жакшы айтып кеттиңиз, бул дүйнөлүк уюмдар каражат бергенде бир конкреттүү түрдө программага, проектке берет да. Ал ошол боюнча биз 18,5 миллион сом насыя алдык. Ошол Манас программасынын аткарылышы боюнча. Андан тышкары гранттар келе баштады. Ал жерде элдин арасында көп нерселер болуп атат. Ана каяка кетти, тияка кетти деп. Ошол убактагы абалды куткарыш үчүн, мисалы дары-дармектер да жок болуп калган. Мамлекет билесиздер кыйын абалда болуп калган. Хаоска түшкөнбүз да. Ал хаоска түшкөн. Ошондо биз баштапкы медициналык санитардык жардамга керектүү жабдууларды ошол программа аркылуу алып калганбыз. Бул биринчиден. Экинчиден, мына үй бүлөлүк медицина окутуу программасы. Анан эң негизги нерсе бул жерде, биз айта турган нерсе бул жерде ошол Манас программасынын мамлекеттик системаны сактай ала калдык да. Мен мисал катары салыштырып кете турган болсом, мына Өзбекстанда, Грузияны ала турган болсок,
Мен ошо Англияда 99-жылы окуп жүргөндө Грузиядан 2 кыз да окуган. Мен сурадым, эмне болот десем, үйүн сатат, операция кылат деп. Ушундай абалга чейин жеткендер болгон да, эчтеке жок болупчу. Ал убакытта кийин эми оңдолуп кетти го, эми Кудайга шүгүр дейли. Бул мамлекеттик системаны кармап калыш үчүн программа керек болгон. Анан кийин Манас таалими деген алынды. 2006-дан 2010-го чейин болду, эми 11-ге чейин жылдырды, аны кичине жылдырышты. Анан ден соолук программасы деп. Бул жерде негизги өзгөчөлүктөр эмнеден? Сиз айтканыңыз боюнча биз эң негизги максат бүгүнкү күндө эффективдүү пайдалануу. Анан кийин адамдын ден соолугун чыңдоо маселелерин, ден соолугун алдын алуу маселелерин көтөрүү маселеси бул баштапкы маселе болуп турганда. Эффективдүү маселе боюнча келе турган болсок, мен салыштырма айта турган болсом, бир убактарда мына профессор Кульжанов деген бар, Максут Каримович. Бул киши Высшая школа общественного здравоохранения ректор болгон, замминистр болгон Казакстанда. Ал айтат, мына дейт, мадамин эми орусчалап айтып атат да, биз дейт, сиздерден 10 эсе көп саламат сактоо системасына беребиз дейт. Бирок индекс человеческого развития дейт, адамдын өсүүнүн индекси боюнча дейт, биз 122-нчи орунда турабыз дейт, сиздер 123-нчи орунда турасыздар дейт. Бул 2008-жылкы болгон маалымат боюнча. Биз бүгүнкү күндө, мына каржы маселесин айта турган болсок, бүгүнкү күндө биз $43 bir адамга бөлүнүп атат. $43. А башка мамлекеттерди кала турган болсок, мисалы, Казакстан эгер мына эмеси акчасы теңгеси түшкөнгө чейин $470–530 бөлүнүп аткан Казакстанда. А Россия Федерациясында ал жерде субъекттер болот, $700 чейин бөлүнүп аткан. Эми мен Американы, Японияны айтпай эле коеюн. Адамдын ар башына бөлүнгөн. Биз бул жерде акча каражаты жетишсиздигинин эң негизги себеп бул жерде. Биз айтып атабыз, эң негизги себеп ошону үнөмдүү, эффективдүү пайдалануу маселеси деп. Анан дагы бир нерсе, эң негизги көрсөткүчтөр кайсылар? Мисалы айта турган болсок, ымыркайлардын менен энелердин өлүмү. Андан кийин адамдын орточо жашоосунун бүгүнкү күндө өсүшү. Бүгүн канча? Мына бүгүнкү күндө орто эсеп менен бүгүн 71,4-кө жеттик биз. 71,6 жашка жеттик. Бир убактарда бизде 66,7 болгон. Аялдардыкы мына өзүңүздөр билесиздер, ортодо 68, 71 болуп, эркектердики 66 болуп, анан 64 да болуп калган өлүмчү. Азыркы күндө биз айтып атабыз, эркектердики 68-69-га жакын, аялдардыкы 74-кө жакын. Орто эсеп менен 71 канча болуп атат. Мына көрүп атасыздар, бул деген. Анан кийин эң негизги көрсөткүч мына ымыркайлардын өлүмү. Ымыркайлар деген 1 жашка чейин. Бизде көрсөткүчтөр ымыркайлардын өлүмү боюнча өтө көп. 45–44 миң адамга болуп кеткен. Бүгүнкү күндө биз Кудайга шүгүр мына 22, 21, 12 деп атабыз. Эми мен орточо эсеп менен ала турган болсом, азыр биз 12–14кө, бул дагы көп, бирок биз түшүрүп атабыз да. Анан кийин салыштырмалуу айта турган болсом, мисалы Японияда 3, Скандинав мамлекеттерде 4. Бул эми ымыркайлардын өлүмү. Ал жердеги сиздер каржылоо системасын и башка эмени билесиздер. Анан кийин кургак учук боюнча бизде 94–95 жылдары оорулуулар 122–140ка чыгып кеткен. 100 миң адамдын санында кургак учук. Бүгүнкү күндө Кудайга шүгүр кичине азыр эптеп калды, мына 85–83кө түшүрдүк. А өлүмдүн көрсөткүчү дагы өтө жогору болгон ал убактачы. Биз азыр мен эми бул жерде мен мына кыйраттык дегенден алысмын, бирок тенденция мына азыр бар да. Анан эң негизгиси да энелердин өлүмү боюнча. Энелердин өлүмү 100 миң төрөткө эсептелет да. Бизде 100 бул жерде 70ке чейин чыгып кеткен, 56га чейин чыгып кеткен. Биз азыр ошону түшүрүп энелердин өлүмү. Ар бир ушул учур боюнча катуу көзөмөлдөп алып атабыз да. Анан дагы бир нерсе айта турган нерсе, бул жерде ден соолукка эң негизги байланыштуу нерсе бул адамдын жоопкерчилиги да. Бүгүнкү күндө жалаң эле Кыргызстанда эмес, көп мамлекеттерде өлүмдүн 50% бул жүрөк кан тамыр оорулардан болуп атат. Инфаркт, инсульт, башка нерселерден болуп атат. Анан экинчи орунда бир убактарда травмалар чыгып кеткен. Травма, ДТПлар чыгып кеткен, азыр онкология. Анан үчүнчү орунда травма, ДТП внешний причина болуп атат да. Бул жерде мына карасаңыз, мен дайым айтам,
Бул жерде биздин өзүбүздүн ден соолукка болгон жоопкерчиликти күчөтүү да. Мына эми ушул жоопкерчилик жөнүндө мен өзүнчө кийинирээк токтололу да. Мына биз түз эфирдеги телефонду жарыяладык эле, суроолор жаай баштады. Бирок мен ага чейин жана сиз айткан сөздөрүңүздөн улам эки суроо берейин. Биринчиден, республикалык бюджеттин канча пайызы саламаттык сактоого бөлүнөт? Сиздер канча пайыз аласыздар? 13% деп атып атабыз, 13% бөлүнөт. Мен жоопуна айта турган болсом, бизде саламаттык сактоого мына 19 миллиард сом, анын ичинен 14-15 миллиардка сомго жакыны бул милдеттүү медициналык камсыздандыруу аркылуу, анан 4 миллиард сому биздин саламаттык сактоо министрлиги аркылуу каржыланат. Бул жерде бир көрсөтүүчүлөргө түшүндүрүү үчүн айтып койсок, милдеттүү медициналык камсыздандыруу фонду бул жалпы медициналык мекемелер, ооруканалар каржылайт негизинен. Анан кургак учуктагы психиатрия, онкология дагы кирди бул жерге. Булардын өзүнүн ыкмалары башка. Саламаттык сактоо министрлиги аркылуу бүгүн специализированный дейт, адистештирилген мекемелер, бул судмедэкспертиза, патанатомия дейбиз, анан тышкары Роспид дейбиз, анан кийин санэпидслужба, коомдук саламаттык сактоо, анан кийин бизден медакадемия менен бул орто медициналык колледждер каржыланат. Мына бул 19 миллиард, ошонун ичинен саламаттык сактоо министрлигине 4 миллиард деп атасыз. Тегерек. Канча пайыз камсыздайт ушул акча? Бул туура суроо берип атасыз. Бизде 2001-жылы бул кепилдик программасы кабыл алынган. Кепилдик программасы боюнча ал жерде өзүнүн эмеси бар, жоболору бар. Ал жерде ушул бекер, кимдер бекер, анан кийин жеңилдик менен алат мамлекеттик мекемелерде деп белгиленген. Расмий маалыматты, эл аралык маалыматты, эл аралык донорлордун изилдөөлөрү боюнча 40% бүгүнкү күндө дефицит болуп атат. Биз бүгүнкү күндө ошол кепилдик программасын да аткара албай атабыз. Себеби мамлекет бүгүнкү күндө эме болуп атат да. Негизинен ала турган болсок, мен мына для салыштырмалуу бааларды эмени айтып кеттим. Владимир Исаевич, мен жана сиз жөнүндө биздин телекөрүүчүлөргө тааныштырганда сиздин докторлук диссертацияңыздын темасын айтып кеттим да. Рынок шартына өтүүдө саламаттыкты сактоо мекемелеринин каржы системасын илимий жактан негиздөө деген темада докторлук диссертация жактапсыз. Бул өзүңүз айтып аткан, сиз экөөбүз кеп кылып аткан 90-жылдардан берки экономикалык хаостун учурундагы көзгө сайчу тема. Сиз мынакей бүгүнкү күндө жетекчинин жетекчилеринин үстүндө отурасыз. Саламаттык сактоо министринин орун басары. Ушул рынок шартына биз медицинаны толук ылайыкташтыра алдыкпы? Жок. Мен азыр кошуп кетейин. Бул жерде сиз эмне мына негиз болгондо, мурда мына СССР убагында бүт бардыгы эч ким дары-дармек сатып алган эмес. Муктаждык жок болгон, билесиз, бекер болгон, койкалар көбөйө берген. Ал жерде эч ким мисалы жеткиликтүүлүк өтө жогору болгон. Анан кийин мына колхоз совхоздорго чыгып мындай кароолор күч болгон. Эми акча жетишпей калды. Мен жана айтып кеттим. Бул жерде биз мында ар бир мына поликлиникага мурда поликлиникага келген адамга карата посещение карата акча бөлүнчү да. Бүгүн мына карап көрүңүз. Эмне үчүн эл кайрылбай атат? Жол керек акчасы жок. Келсе сапалата төлөш керек, ага акчасы жок, мисалы да. Анан кийин элдин оюнда бар, кой уят, мен врачка дагы мен 5-10 сом берип койбосом уят деп туруп, эл өз убагында кайрылбай атат. Бул бүгүнкү реалдуу картинада. Биз айтып атабыз, биз киши башына бөлүнүш керек деп акча. Киши башына деп. Анан кийин мына диссертацияда мен айтып кеттим, доктор диссертацияда. Бул жерде 3 критерий кирди. Дүйнөлүк практикада бар. 3 критерийди мен айтып кетейин. Бул жерде биз биринчи эсепте балдардын жана мындай пол деп коебуз, жынысына карап коэффициент бар да, эквивалент киргизгенбиз. Бул эмне себептен? Мисалы мен айтайын, сизге түшүнүктүү болсун деп. Мурда койка боюнча акча бөлүнчү да. Мына Нарын областын кылалы. 230 000 население калкы бар да. 260 000 болсун. Калк бар да. Нарын областында областтык мекемелер, райондук мекемелер бардыгы болгон. Эми Кара Суу районун алалы. 450 000 калкы бар. Район эле.
Мына койканын санын карасаңыз, эгер нарында 870-900ге жайын койка боло турган болсо, койкага карап бөлүнгөн да мурдачы. Мисалы ар бир койкага питание тамагына 1 сом 1 рубль 23 тыйындан бөлүнгөн. Дары дармекке ушундай бөлүнгөн. А калктын башына карай турган болсок, мына көрүп атасыз. Кара сууда канча, нарында канча. Эми Таласты карай турган болсок, мына 230-220 миң калкы бар Таласта. Мына областтык мекемелер область деп аталат да. Эми мунун калкы Сузак району десек болот да. Мисалы эми Кара суу дебейин, мисалы Сузак району. Эми ошондо теңдештирүүнү кантип жүргүзүп атасың? Мен айтып атам да, мен эмнеге сөздү айтып атам да. Биз бул жерде административдик бөлүнбөш керек. Бул жерде калктын санына карап туруп, ал жерде балдардын, дагы бир мисал келтирейин, мен эми диссертацияда жазгам. Мына карасаңыз, 0дөн коэффициент 1 жашка чейинкилер, мына бала болобу, эркек бала болобу, кыз болобу, 1 коэффициент. Орто эсеп менен 10 жолу булар. Вакцинация болобу, эмдөө болобу, вес болобу, бар болобу, 10 эсе кайрылат. Так. Анан кийин 65тен кийин, 70тен кийин. Мына билесиздер, ал жерде эми эркектер көбүрөөк кайрылат, аялдар азыраак кайрылат. Медициналык муктаж да. Анан дагы бир нерсе. 20дан 35ке чейин аялдар 3 эсе көп кайрылат эркектерге караганда. Аны билесиздер эми. Биз бул коэффициенттерди эсептеп чыктык. Ошону мен конференцияда да айткандан кийин ошо бүткүл дүйнөлүк саламаттык сактоо уюмунун эксперттери туура деп эсептеди. Ушуну мен диссертациямда Москвада ушуну мен коргодум. Биз мындай киргизип атабыз деп. Көп ошо ал жерде диссертациялык менин кеңешменин мүчөлөрү, мурдагы министрлер, Шепин, анан акыркы министр Денисовдор, алар Кыргызстанды да билчи, тоону билчи. Анан экинчи дагы бир нерсени айтайын дегеним, бул жерде биз высокогорье коэффициент киргиздик. Элге түшүнүктүү болсун үчүн эмне дейм, мисалы. Кыш Бишкекте 3 ай болсо, нарында 7 ай. Алайкуда канча? Ал жерде коммунальный услуг кетип атат. Андан чыгым транспортировка, дары дармектин транспортировкасы кошулуп атат. Биз ошону коэффициент кылып туруп, ошон үчүн биз коэффициент менен каяка көбүрөөк бөлүнүш керек, каяка адилеттүү бөлдүк. Бул жерде дагы бир нерсени айтып коеюн. Анча-мынча мага туура эмес айтылгандар болду. Мен рахмат айтам Накен Касиевичке ошол жерде. Айтышты, Каратаев оштук болсо эле ошко көп бөлүнөт, башка жака аз бөлүнөбү деди. А мен илимий жактан далилдеп бергенден кийин кечирим сурашты. Туура, сиз рахмат деди. Түшүндүм. Мына эми бизге урматтуу телекөрүүчүлөр, сиздерден суроо абдан көп түшүп атат. Мен дагы бир жолу эсиңиздерге салып коеюн, бүгүнкү түз эфирдин мейманы Кыргыз Республикасынын саламаттык сактоо министринин орун басары, медицина илимдеринин доктору, профессор Каратаев Мадемир Мусаевич. Биздин телефондор сиздердин экранда, келип түшкөн суроолорду берүүгө уруксат этиңиздер. Биринчи могу неме боюнча суроо көп болуп атат. Эл аралык медициналык университеттер, медициналык окуу жайлардын саны көбөйүп кетти. Ошого болгон сиздин көз карашыңыз? Мен бул абдан туура орчундуу маселе. Мен көз карашым, мен каршымын. Мен өзүм айтайын. Себеп бул жерде биз бүгүнкү күндө санына эмес, сапатына көңүл бурушубуз керек. Андан кийин бул жерде дагы бир нерсени айтып коеюн, лицензияны саламаттык сактоо министрлиги бербейт. Муну илим жана билим министрлиги берет. Бул боюнча вице-премьерде чогулуш болуп, азыр жумушчу тобу түзүлдү. Бул боюнча биз негизинен өзүнүн клиникалык базасы болсун, ушуга нормативдер такталсын, эң негизги сапатына көңүл бурушубуз керек деген маселени коюшубуз керек. Саламаттык сактоо министрлигине келип түшкөн гранттарды пайдалануу боюнча сиздин пикириңиз? Бул маселе, бул өтө актуалдуу маселе. Бул боюнча мына азыркы депутаттык комиссияда түзүлдү. Гранттарды мен айтайын, бардыгы эффективдүү пайдаланылбай атат. Муну биз ички маселе боюнча карадык. Эң негизги бирок башка мекемелерге, башка ведомстволорго салыштырганда, мына Акылбек Сөмбеков Жапаров да айтып кетти. Мына Ошто оорукана курулду, Бишкекте оорукана курулду, тиги перинатальный центр курулуп атат, анан жабдуу келип атат, тиги тез жардам машиналары келип атат, саламаттык сактоодо кичине көрүнүп атат. А башка нерселерде гранттар кайда кетип атат дейт. Бирок бул дагы бизге эң негизги нерсе, биз азыр эффективдүүлүгүн көтөрөбүз. Адиля, бизге түшкөн суроолорду экранга толук бербесеңиздер, биякта бир түшүнүксүздөр көп болуп атат. Экранды карап койсоңуздар. Адилет Таластан берип атат. Айыл жеринде врачтар иштебейт, иштесе да өтө начар же жок. Ооруган кишинин баарын Бишкекке жөнөтө беришет.
бул жерге жыргаган киши келбейт да, оору бараң турсаң ары бар бери бар деп эстип оодарып 5-10 күн чуркатып анан место жок деп араң жаткырышат. Эмнеге тейлөө жөнгөс салынбайт? Бул жерде жанагы жергиликтүү ооруканалардын жоопкерчилиги жөнүндө сөз болуп атат. Бул боюнча мына биз эртеңги деп атпайсызбы? Биз бүгүнкү күндө Бишкек менен Ошко бардыгы келип атат. Себеп материалдык техникалык базасы, анан кийин квалификациясы күчтүү болуп атат да. Биздин азыркы мына өнүккөн өлкө келечеги кең дени сак адам өнүккөн өлкө программасы боюнча биз ар бир областта типовой специализированный многопрофильный ооруканаларды курабыз дагы жерлерди күчөтөбүз. Кийинки учурлардагы мына үй бүлөлүк медициналык борборлор боюнча сиздин негизи пикириңиз кандай? Эми бул жерде мындай да, эми бизде Бишкекте, Ошто кичине көйгөйлөр болуп атат. Мен айтайын дегеним мына бүгүнкү күндө 2020 врач жетишпей атат. 72 ГСВде бир да врач жок бүгүнкү күндө. Биз ошон үчүн жеткиликтүү реформанын эң негизги максаты бул. Эң негизги максаты жеткиликтүүлүк, сапатын, медицинанын сапатын көтөрүү, анан эффективдүүлүгүн күчөтүү. Бул боюнча бүткүл дүйнөдө семейный медицина иштеп атат. Анча-мынча эми Бишкекте, Ошто кичине көйгөйлөр бар, аны да чечсе болот. Бул боюнча биз мындай Кыргызстан мындай өзгөчө ролду айтыштан мен эмемин, себеби алысмын. Себеби Бишкек менен Ошто врачтар саны көп, билип атасыз, өтө көп, бардыгы эле барбайт, а жерлерде жетишпей атат. Акталаадан Нарын областан Рахатбек деген суроо берип атат. Бизде направление менен Бишкекке жөнөтөт. Ал жака барсаң ары бери айдашат. Бул жака келгенде эмнең ооруп келди дейт. Аябай кыйнашат. Ушул боюнча райондордо болуп кабыл алган прием кылып койсоңуздар болобу? Мисалы азыр ата-энем келди ооруп, эми кайда алып барыш керек? Нары бери жумшап чарчатат дейт. Мен айтайын, рахат, мен ошо макулмун мындайда. Экинчиден мүмкүнчүлүктөн пайдаланып мен айтайын. Биз мобильный клиника бар бүгүнкү күндөчү. Мобильный клиника 4 областтарда жүрөт. Ошол жерде бекер алар УЗИ өткөрөт, консультация жасайт. Ошол жерде барганда эл чыгып ошондо көрүнсүн. Эң негизгиси биз бүгүнкү күндө профилактик ишин күчөтүшүбүз керек. Ал маселе боло турган болсо мен айтам аягында кайрылсын, ал жерде эч кандай тияка бар, бияка болбосун, биз аны жолго коебуз. Рахмат. Кайргүл деген телекөрүүчү кайрылып атат. Башка өлкөлөрдө өзүндө жасалбаган операцияларга квота берилип, жарандары башка жакка барып жасатууга мүмкүнчүлүгү бар экен. Бизде квота кандайча бөлүнөт? Бизде квота мурда 2008-2010 жылга чейин Россия Федерациясы менен болгон. Азыр Турция менен эле квота бар. Ал жерде 100 орун деди эле, кошумча биз 50 орун алдык. 50 орунду ал посольство аркылуу, элчилик аркылуу болот. 100 орунду кайрылганда негизинен бул жерде трансплантация, анан жогорку технология болуп атат. Кайсы органдар мына? Трансплантация бул бөйрөк, анан кийин боор. Анан высокий технология дегенибиз, высокий технология тогда алмаштыруу, эндопротез башка алмаштыруу жолдору болуп атат да. Эми ошол плантация жүргүзгөндө бекер жасап беришеби? Бекер жасап берет. Биз ал жерде комиссия, биздин комиссия карайт. Комиссия карагандан кийин биз аны Турцияга жөнөтөбүз. Алар да карап туруп, анан кийин бир убакытта келгиле дейт. Жол киреси, ошол жерде жатаканасы эле өзүнүн эсебинен, калганы ошол квота боюнча бекер жасалат. Сакен деген телекөрүүчү кайрып атат. Бишкектен жакында эле Индияга барып келдим. Ошол жерде жасаган операцияны эмнеге бизде жасай алышпайт? Эмнеге биздин докторлор өнүккөн алдыңкы клиникаларга барып тажрыйба алмашпайт? Мисалы, боор оорулары дейт. Бул маселе боюнча өткөндө жогорку кеңеште дагы мага суроо беришти. Алар көпчүлүк айтат, биякта индиялыктарды окутуп атабыз, алар жасап атат деп. Бул биздин окуткандар жасаган жок. Алар мурдатан бери жасайт. Эң негизги бүгүнкү биздин көйгөй генотипирование деп. Аппараттын, лабораториянын жоктугу болуп атат. Себеби бул жерде мисалы көбүнчө бөйрөк алмаштырууда донор менен реципиент деп атабыз да. Кимден донор ошолордун бүт бардыгы эмеси туура келиш керек да, генотипирование. Алматыда барып жасап келишти эле. Бизде бүгүнкү күндө Кыргызстанда 401 адам мыша бөйрөгү, анан боору алмаштырып келгендер жашап атат. Негизинен 301 адам, 84 адамы бөйрөк, печень, боор боюнча, калганы бөйрөк.
Бирок Кыргызстанда бүгүнкү күндө 30дан ашык бизде өзүбүздө жасалды. Эң негизги квалификация, туура айтат, квалификация көпчүлүгүнүн жетиштүү, Турцияда окуп келгендер бар, мына Ошто жасалып атат дегендей, Бишкекте жасалып атат. Бизде негизги аппаратуралар ошол жетишсиздик болуп атат. Ал эми ошол аппаратураларды жана сиз айтып аткан лабораторияны камсыз кылуу үчүн канча каражат керек? Бул жерде өткөндө мен айткам, бул боюнча биз эсептеп чыкканбыз, где бир 12 миллион доллардын тегерегинде бизде каражат керек. Азыркы күндө биз анча-мынча аппаратураларды алып атабыз. Бул маселелерди дагы донорлордун алдында коюп атабыз. Бул маселе өкмөткө коюлганбы? Коюлган маселе. Демек издеп атасыздар. Издеп атабыз. Ананьодон Элмира кайрылып атат. Биздин поликлиникага качан барсаң да чай ичип отурушат, же очередь. Барсаң эле мамилеси өтө начар, кайда кайрылсак болот, жакшы врачтар бар, бирок жакшы карашпайт. Скорый келсе деле биринчи жардам бере алышпайт дейт. Ошол врачтардын аты жөнүн, кайсы поликлиника экенин толук биздин түз эфирдин аягына чейин кайрыла аласызбы, Элмира? Жазып берсин. Жазып бериңиз. Анара Чолпон атадан бизде томография жок, кичинекей бир жерибиз ооруса, ошон үчүн Бишкекке барабыз. Томография коюп бере аласыздарбы? Мен азыр эле жооп берейин. Бул боюнча биз мамлекеттик жеке менчик өнөктөштүк программасы боюнча премьер-министрде чогулуш болду. Биз 9 ошол боюнча 9 компьютерный томографта бар коебуз. Андан тышкары биз азыр кайрылдык. Ошол жеке менчик мамлекеттик өнөктөштүк программасы боюнча өздөрү дагы издеп койсо болот. Андан тышкары компьютерный томограф эмес, эң негизги дагы бир биздин багыт бул электрондук саламаттык сактоо. Электрондук кезектирүү, электрондук рецепт, что күтпөй карай турган болсун деп. Анан бүгүнкү күндө дагы бир нерсени айтайын. Мына Бишкекте биз бүгүнкү күндө электрондук эмени киргиздик, пилот аркылуучу. Бүгүнкү күндө компьютерде биз көрүп турабыз. Инфекционный больницада, инфекционный ооруканада билесиздер, кезек көп болуп кеткен. 3-чү детский больницада биз компьютерде эле ошол жерде азыр карап турабыз. Каерде пилоттук канча жерге кирди? Пилот бүгүнкү күндө республика боюнча 35 мекемеде болуп атат. Анан биздин Бишкек шаарында Свердлов району, анан кийин мекемелер, онкология жана мен айткандан тышкары булар бардыгы пилотко кирди. Пилоттун негизги максаты эле биз жазуу иштерин азайтырышыбыз керек, баарын электронный өткөрүшүбүз керек. Анан электронду мурда мисалы азыр бүгүнкү күндө бир жака учсаңыз, компьютер регистрация өтсөңүз болот го телефон менен. Телефон менен эле жазылсаңыздар болот. Медсервис KG кайсы врачка, кайсы убакытта, кайсы убактыңыз бар, ал дагы иштеп атат. Андан тышкары биз өзүбүз онлайн режим боюнча байкап турабыз. Ушунун негизинде коррупция жок. Бул жерде кантип коррупция болот? Биз мисалы каерде эмнеге очередь главврачтардан тышкары ошону көзөмөлдөп атабыз. Анан дагы бир нерсени айтайын. Өткөндө коррупция деп мына очередь дегенгечи. Мына гемодиализди мисалы катары айтайын. И эндопротезирование электронный кезек кылып койдук. Өзү оорулуулар өзүн канчага жетти, канчага эме өзү контролдоп турат. Эч ким бүгүнкү күндө айта албайт, тезирээк өткөрүп кой дей албайт. Себеби комиссиянын мүчөлөрү өзү оорулуулар ассоциациясынын мүчөсүлөрү бар. Алар өздөрү карап турат, оорулуу өзү карап турат. Мага 9 адамдан кийин менин кезегим келет. Республика канчанчы жылдары толук түрдө электрондук тейлөөгө өтөт? Бул электрондук тейлөөгө Кудай буйрса, мына президент дагы өткөн жумада Кургак-Учук борборуна, билесиз, Кургак-Учук улуттук борборуна барды. Анан кийин экстренный медицина борборуна барды. Президент катуу тапшырма берди. Кудай буйрса, эмки жылы 2020-жылы ошол пилотту биз кеңейтип, şu жылдын аягына чейин максимально биз толук камдуу алганга аракет кылып атабыз. Бул үчүн атайын топ иштеп жатат. Атайын топ иштеп атат, IT технология иштеп атат, бул жерде система иштеп атат, программа иштеп атат. Мыдай сөз, Куштарбек деген кайрылып атат. Бишкек Минздрав менен санэпидстанциядан чечим чыгып, бир сооза садык кылган жерлер жабылган, бирок баары бир акча алып коюп иштетип жатышат. Эмне кылуу керек? Бул боюнча биз соода садыкты биз эгер лицензиясы жок жасап аткан болсо Финполго берип атабыз. Анан кийин дагы бир нерсе мүмкүнчүлүктөн пайдаланып айтып коеюн. Сиздер өзүңүздөр билесиздер, мыйзам бар да. Бул деген орто жана чакан ишкерлерди да биз текшерүүгө акыбыз жок да. Мен ушул комитетте койдум, бюджеттик комитетте, азыр бюджеттик комитетке кайрылдык. Ушул вирусный
гепатитти, ВИЧ-СПИДти алдын алуу боюнча, андан тышкары дары-дармектерди маркировка кирсе, дары-дармек өзү эле кирет. Дары-дармек боюнча ал отдельный эме өзүнчө башка нерсе айтам. Бул боюнча биз бул катуу көзөмөлгө албасак, бардыгы жолго коюлбаса болбойт. Владимир Вячеславович, бизге убакыт абдан аз калды да баттыраак жооп берүүгө аракет кылсаңыз, мен 3 суроо катары менен берейин. Таластан биздин Бакай Ата районунун главврачы иштебейт же дары-дармек жок. Зарплаталары абдан аз, 6000 сомго кандай жашайт? Биздин главврачты алмаштырып бергиле дейт Бакай Ата. Бул сиздин контролуңузда болсун, эми түзөтүлгөн жооп бергенде болбойт го. Так, электронный кезек дегениңер менен ал жерде иштеген жок. Мисалы, электронный кезекке турбаган жаш бала температура менен келсе көрбөй кое албайбыз. Балага бир нерсе болсо кайра биз эле жооп беребиз. Бул медиктин суроосу экен. Аты жөнүңүздү айтыңыз, кайра кайрылсаңыз. 13-суроо, Бишкектен стационардык медициналык кызматкерлерге качан акылаттары көтөрүлөт? Азыр 4300 сом менен иштеп атабыз дейт. Мен айтайын, артынан баштайын. Былтыры 18-жыл 1-октябрдан баштап үй бүлөлүк медицина врачтарга медсестралык айлык көбөйдү индикатор боюнча. 153 миллион сом каралган. Быйыл 630 миллион сом каралды ошол боюнча. Анан кийин өткөндө бюджетти бекитип атканыбызда биз башка катмарларды да көбөйтүш боюнча 700 миллион сомдун тегерегинде деп каржы министри айтты. Бирок бул жерде сиз айткандай биз базовый ставканы көтөрүшүбүз керек. Базовый ставка бүгүндө 5000 эле сом болуп атат. Ушул базовый ставканы көтөрүлүш боюнча мына бүгүн дагы чогулуш болот бул боюнча. Биз азыр өзүбүздүн ойлорду бардыгын каржы министрлигине киргизип, биз түшүнүп атабыз бул жерде 6000 сом менен былтыркыга салыштырмалуу көп деген сөзбү? Жок, биз азыр жок. Кошумча акчаны айтып атам. Кошумча акча айтып атам. Бул жерде биз азыр айлык акыны көтөрүш бирден бир коррупцияны жоюунун дагы бирден бир жолу болуп атат. Өзүңүз билип аткандайчы. Бирок былтырга салыштырганда семейный врачтар мына өзүңүздөр айттыңыздар. Кээ бирде мына 25 миңге чейин, 30 миңге чейин, орто мурда 11 миң боло турган болсо, азыр 18 миң алып калды да. Владимир Вячеславович, бизге берилген убакыт өзүнүн соңуна чыгып калды. Эми маселе абдан көп эле. Берүүчү суроолордун саны дагы бир топ суроо берилбей калды. Муну сизге беребиз. Жөнөтүп коюңуз. Владимир Вячеславович, мен сизге 1 мүнөттүн тегерегинде эркин микрофон берейин. Түз эфирге келатып айтайын деген оюңуз бардыр. Жетекчи катары бир топтолгон көйгөй бардыр. Мүмкүн өкмөткө кайрылуу бардыр. Мүмкүн калкыбызга кайрылуу бардыр. Мен элге эле кайрылайын. Урматтуу эл журт. Эң негизги биринчи байлык ден соолук дейт. Ошондуктан ден соолукка өтө өзгөчө көңүл буралы. Мисалы айта турган болсом, эртерээк кайрылганга аракет кылгыла. Мына мобильный клиника барабы, тияк барабы, өз убагында убактыңарды 1 саат убактыңарды коюп туруп барып туруп көрүнгүлө, алдын алуу керек. Андан тышкары мен айтайын дегеним, мына кыргыздарда эми салт, күндө майрам, күндө той. Кечинде биз 5 бармак жеп атабыз 12-де. Şu тамак аш боюнча дагы, нервный стресс боюнча, анан кийин биздин мына эң негизги мен жана айтып кеткем, өлүмдүн көрсөткүчү бул кан тамыр жана жүрөк оорулары болуп. Жүрөк оорулар, кан тамырдын тобокелчилиги бул тамеки тарткан, арак ичкен бул жерде, аз кыймылдаган, анан кийин жирная пища дейт, майлуу тамак жеген, анан стресс да. Ушул 5 тобокелчилик факторлорду азайтырсак, ден соолугубузду карасак жакшы болот эле. Анан дагы бир кааларым, сиздер ачык, азыркы ачык айкын заманда ачык айтсаңыздар, далилдеп айтсаңыздар, биз ошого муктаж болуп, жерлерде маселени чечкенге аракет кылалы. Бүгүнкү күндө саламаттык сактоо министрлигинин негизги эле максаты элдин ден соолугу, элдин келечеги, элдин көйгөйүн жакшыртуу да саламаттык сактоо чыңдоо. Чоң рахмат, Владимир Вячеславович. Бир суроо. Сиздерге бул берилбей калган суроолор жана башка көйгөйлөр боюнча кайсыл телефонго кайрылса күнү түнү иштеген телефон барбы? Күнү түнү иштеген телефон бул Фомстун телефону бар. Мен азыр жатка билбейт экенмин. Анан айтайын 62 26 80 бул министрдин кабылдамасы. 62 22 62 65 22 менин кабылдамам. Ал жерде катчылар отурат, айтып жазсаңыздар, эми өзүңүздөр дагы мүмкүнчүлүктөн пайдаланып айтып коеюн. Тиги келсек жок экенсиз деп көпчүлүгүңүздөр айтасыздар, эми өзүңүздөр көрүп атасыздар, биз дагы эми чогулуш болобу, башка нерсе болобу, мекемелерге барып ушундай жумуштарда жүрүп атабыз да. Бирок күнүгө карайбыз. Өткөндө бирөө айтып атпайбы, министр менен жетекчилердин жуманын 6 күнүнүн 5 күнү жогорку кеңеш менен өкмөттү өтөт экен, анан
6 күнү түшкө чейин эле иштейт экен деген сөздөр бар. 6 күн Эми кечке эле анекдот болуп атабыз. албетте, бирок ошондой болсо дагы эми сиздердин нагрузканы билебиз. Бир суроо түшүп калды. Булан Сөгөтү айылынан биздин айылда врач жок, медпункт бар. Аврорага платный көрүнөбүз дейт. Ага дайым эле акча боло бербейт дейт. Булан Сөгөт. Булан Сөгөттү бул комсомол. Ал жерде значит медпункт мен жана айтпадымбы 72 ГСВД врач жетишпейт деп. Ошон үчүн врачтардын жетишпегендиги жалаң эле саламаттык сактоо министрлигинен көз каранды эмес. Бул боюнча бюджетти бүткөндөрдү биз мажбурлап жөнөтүп атабыз. Депозиттин эмесин көбөйтүп атабыз, санын 150 эле аны көбөйтөлү деген маселе көтөрүлдү бул жерде да комитетте. Бирок ал дагы стимул болбойт экен. Ошон үчүн мен мүмкүнчүлүктөн пайдаланып ошол жергиликтүү бийликке дагы ошол жерде айыл өкмөттөрү шарт түзсөңүздөр, ошол врачтарды кармап калуунун аракетин жасаңыздар. Анан кийин ошол сиз айткандай айлыкка барса, үйү жок болсо, анан бала чакасы бар, анан кийин бирөөнүн эме көмүр тияк биягына жетпесе, ал врач ошол жерде калбай кетишке аракет кылып атат да. Ошол барган врачты кармап калыш боюнча шарт түзүп, стимул кылып ошону мүмкүнчүлүк бериш керек. Урматтуу телегөрүүчүлөр, бизге берилген убакыт өзүнүн соңуна чыкты. Сиздердин түз эфирдеги мейманыңыздар Кыргыз Республикасынын саламаттык сактоо министринин орун басары, медицина илимдеринин доктору, профессор Каратаев Мадамин Мусаевич болду. Мадамин Мусаевич ушул эл алдына келип бүгүнкү жооптуу тармак боюнча ой бөлүшкөнүңүз үчүн ыраазычылык билдиребиз. Ишиңиздерге ийгилик каалайлы, себеби баягы кыргызда сөз бар, биринчи Кудай, экинчи бул ак калатчан медиктер деп өмүргө өмүр улаган системанын жооптуу кызматында жетекчи болуп иштеп атасыз. Ушул ишиңизде ийгилик болсун. Рахмат. Сиз аркылуу баардык ак калатчандарга ийгилик каалайбыз. Колуңуздар жеңил болсун, эл үчүн иштей бериңиздер. Чоң рахмат. Көрсөтүү менен соңуна чыкты. Кайрадан эфирден жолукканча саламат болуңуздар. Так, Качкан болду? кеттик.